Жалал-Абад электр ачык акционердик коомунун түзүмүнө 12 район электр тармактары, 2 электр энергиясын сатуу ишканалары, 7 өндүрүштүк кызматтар жана 14 бөлүмдөр кирет. Коомдун негизги милдеттери керектөөчүлөрдү үзгүлтүксүз, сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу жана үнөмдүү пайдалануу. Биздин компания өткөн 2018 жылы алдыга койгон ишмерчемдерди толугу менен ишке ашыра алды. Ишмерчемдин негизинде эрте жаздан баштап электр түйүндөрү оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, даярдыктар тиешелүү деңгээлде жүргөндүктөн 2018-2019 күз-кыш мезгилдеринде кыйынчылыктар байкалбады. Кыш мезгилинде авариялык өчүүлөрдү кыскартуу жана электр энергиясына болгон техникалык жоготууларды азайтуу максатында өз мөөнөтүн өтөп бүткөн авариялык абалдагы шкафтар Терексай 35 киловольт аба чубалгысынын 2 чакырым аралыгында калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү. Ушул кезге чейин 7 чакырымы калыбына келтирилген эле. 35 киловольт Избаскент Камалдин аба чубалгысында 12 мамы жана Избаскент Восточный аба чубалгысында 2 мамы. Бардыгы болуп жогорку чыңалуудагы 14 мамы СК-22 тибиндеги мамыларга алмаштырылды. Ал эми капиталдык салым боюнча Токтогул районуна караштуу 22 чакырым 3 терек өзгөрүш жана Нокен районунун аймагындагы 35 киловольт Избаскент Рахманжан аба чубалгысынын зымдарынын 8 чакырымы өткөрүмдүүлүгү жогору зымдарга алмаштырылды. Аталган чубалгылар 1969 жылдары курулгандыктан эскилиги эбак жетип, күз-кыш мезгилдеринде авариялык абалды жаратып турчу. Жогорку 35 киловольт чыңалуудагы 12 темир мамылар жуулуп тазаланып сырдалды. Көмөк чордондорду эски 45 даана 10 киловольт чыңалуудагы май өчүргүчтөрү жана 2 даана 35 киловольт чыңалуудагы эски май өчүргүчтөрү жаңы заманбап вакуумдук өчүргүчтөргө алмаштырылды. Жыл сайын кардарлардын саны өскөндүктөн кубаттуулукту жогорулатуу максатында кошумча 35 даана трансформаторлор орнотулду. Бүгүнкү күнгө карата компанияга таандык 604 киловольт аба электр чубалгыларында 183.868 даана мамылар бар. Анын ичинен 16.941 даанасы же 9,21% эскилиги жеткен деп катталган. Жыл сайын эскилиги жеткен жыгач электр мамылары бетон мамыларга алмаштыруу жумуштары улантылып жатат. 2014 жылы 400 даана, 2015 жылы 500 даана, 2016 жылы 900 даана, 2017 жылы 1900 даана, 2018 жылы 2141 даана абалы талапка жооп бербеген мамылар алмаштырылды. Үстүбүздөгү жылы бул көрсөткүч мындан дагы көбөйөт деген ишеничибиз бар. Анткени Базаркоргон районунда темир бетон электр мамыларын чыгара турган атайын цехтин курулушу жүрүп жатат. Өндүрүштүк имараттарды куруу ишкананын дагы бир маанилүү жумуштарынан акыркы 4 жылда бул жаатында алгылыктуу аракеттер көрүлдү. 2015 жылы зарылдыктан улам Жалал-Абад электр ачык акционердик коому электр энергиясын сатуу кызматы үчүн 2 кабаттуу имаратты сатып алып, толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөргөн. Имарат 13 бөлмөдөн турат. Бүгүнкү күндө 8 бөлүмдүн кызматкерлери иш алып барышат жана окуу борбору ушул имаратта жайгашкан. Ал эми 2017 жылы Аксы район электр тармактары ишканасынын кызматкерлери жаңы имаратка көчүп келишти. Заманбап имарат 2 кабат курулуп, зарыл болгон бардык жабдуулар менен камсыздалган. Аталган район электр тармактар ишканасынын эски имараты 1960 жылдары салынып, 1 ай өкмөттү гана тейлегенге ылайыкташкандыктан бөлмөлөрү жетишсиз болуп, эскилиги жетип, авариялык абалда турган. Жалал-Абад электр ачык акционердик коому өзүнүн каражатынын эсебинен жаңы имарат курууга жетишти. Кызматкерлердин жумуш ырагын жеңилдетүү жана иштегенге ыңгайлуу шарт жаратып берүү максатында компания 2018 жылы башталган 5 объектинин курулуш иштерин аягына чыгарып пайдаланууга берет. Аталган имараттар Сузак районунун Карадария, Барпы жана Нокен районунун Сакалды айылына атайын участкалык бөлүмдөрү. Жогоруда аталган участкалык бөлүмдүн адистери ар имараттарды ижарага алып иштеп келишкен болсо, айрымдары убактылуу вагондо жумуштарын улантып келишкен. Компания өз каражаты эсебинен куруп жаткан имарат толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилип, көйгөйлөр үстүбүздөгү жылы чечилет. Мындан сырткары Базаркоргон районуна темир бетон электр мамаларын чыгара турган цех курулууда. Аталган цехте 2 атайын калып жайгашат. Анда бир жасаганда 2 электр мамалары бетондон куюлат. Бир күндө 20-30 даана электр мамалары даяр болушу болжолдонууда.
Ошондой эле Жалал Абад электр ачык акционердик коомунун борбордук бөлүгүндө электр жабдуулары, техникалары тура турган кампанын курулуш иштери аяктады. Тейлөөнүн талаптагыдай уюштуруу максатында автопаркты жаңылоонун үстүндө өз каражатыбыздын эсебинен 2018 жылы 10 даана унаа сатылып алынган. 6 лабо, 2 манипулятор, 2 Жигули. Алардын ичинен Кытай мамлекетинен чыгарылган Dongfeng маркасындагы 2 даана кран манипулятордун жүк көтөрүмдүүлүгү 25 тоннаны түзөт. Ал эми краны 10 тоннага чейинки жүктү көтөрө алат. Кузову 8 метрге чейин жеткендиктен электр мамаларды ташыганга ыңгайлуу. Аталган компания буга чейин 15 тонналык жүктү көтөргөн кран манипуляторду иштетип келген. Ал унаалар Ала Бука, Аксы, Чаткал район электр тармактар ишканаларына өткөрүлүп берилди. Жаңыланган кран манипуляторлордун бирин Сузак, Көгарт, Жалал Абад электр тармактар ишканалары иштетип жатышат. Муну менен оңдоо жумуштарын ыкчам аткарууга кошумча шарттар жаралды. Өткөн жылы биздин компания көйгөйлүү маселе болгон заманбап үлгүдөгү өлчөп ченөөчү аспаптар менен камсыз болду. Акыркы үлгүдөгү Нептун 2M, Saturn M, Unep2 өлчөп ченөөчү аспаптар менен 35-16 киловольт көмөк чордондордун релелик коргоосун жана автоматташтыруусун текшерип, жөндөө жумуштарын аткарат. Мындан сырткары 4 даана микрометр CS4105, 1 даана мегометр Tetron M50, 72 даана метометр E640 жана 69 даана ток күчүн өлчөөчү клештер сатылып алынды. Алынган аспаптардын жардамы менен компаниянын кызматкерлери күнүмдүк жумуштарды аткарууда так диагностикага ээ болуп, жумуштарын ыкчам аткаруу үчүн кошумча шарттар түзүлдү. Аталган аппараттар менен бардык район электр тармактар ишканаларынын устаттары камсыздандырылды. Аспаптардын жардамы менен райондордогу оңдолгон трансформаторлордун сапатын ордунан текшерип турууга мүмкүнчүлүктөр жаралды. Бүгүнкү күндө дебитордук карыздын жалпы суммасы 104.791.300 сомду түзөт. Анын ичинен калктын карызы 64.675.800 сом. Өкмөттүн 2018 жылдын 22 майында чыгарган номер 249 токтомунда калктын карызын 20% кыскартуу тапшырмасы коюлган. Биз 2018 жылы 28.485.200 сомго, тактап айтканда 21,4% кыскарттык. Мурунку жылдарга салыштырмалуу калктын төлөмдөрү өз убагында төлөнүүдө. Ал эми өнбөгөн эски карыздардын үстүнөн иш алып барып жатабыз. Кызматкерлердин кесиптик деңгээлин жогорулатуу. Жалал Абад электр ачык акционердик коому өткөн 2018 жылы бардык район электр тармактар ишканасынын кызматкерлери арасында кесиптик мелдеш өткөрдү. Мелдеш 8 этаптан турду. Трансформаторду оңдоп жатып, кызматкер кокустан электр тогуна тартылып калган учурда электр тогунун таасиринен бошотуп, жабырлануучуга алгачкы жардам көрсөтүү, чыккан өрттү кыска убакытта өчүрүү, жогорку жана төмөнкү чыңалуудагы ажыраткычтарды орнотуу, изоляторлорун алмаштыруу тапшырмалары берилген. Мындан сырткары лабораториялык өлчөөлөрдү жүргүзүү жана электр орнотмолорун тейлөө жана тейлөөдө коопсуздук техникасы, өрт коопсуздугу боюнча сынак тапшыруу сыяктуу көнүгүүлөрдү ыкчамдык менен аткарышып, жеңүүчүлөр аныкталган. Ал эми компаниянын ичиндеги окуу борбор 2018 жылы 125 кызматкерге 40 жана 72 сааттык программадагы окутууларды өткөрдү. Алдыга койгон максаттар: биздин компаниянын башкы максаты калкты үзгүлтүксүз, сапаттуу электр энергиясы менен камсыз кылуу жана үнөмдүү пайдалануу. Биз үчүн алдыга койгон ишмерчемдерди толугу менен ишке ашыруу. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.